Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эжекелер, рахмат ушинтип биздин бир чай үстүндө чакан маектешүүбүзгө келип отурганыңыздар үчүн. Сиздер Кыргызстанда дин жаатында кылып жаткан эмгегиңиздер зор. Муну бардык эже сиңдилерибиз, мусулман коомчулугу билет. Жана бүгүнкү күндө ошо биздин бир жашообуздун бир бөлүгү болуп калган социалдык тармакта бир абдан талкуу болуп жаткан хижаб маселеси, окуу жайларда кийилип жаткан хижаб маселеси тууралуу бир чакан бир сөз кылмакчыбыз. Негизи эле ушул маселенин кайрадан бир көтөрүлүп жатканынын себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Анткени эмнеге мындай суроо берип жатам? Анткени бул маселе чечилген маселе. Мамлекет мыйзам тарабынан эч кандай бир тыюу салуу жок. Кайрадан бирок ушул маселе көтөрүлүп жатат. Бул көтөрүлгөндүн себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Мен ойлойм ошол мектептин же болбосо ишкананын ошол илиминин жетишсиздиги деп айтам мен элечи. Мына вот шаардык деңгээлде караганда спокойно окуулар барып атышат. Ушул проблема бар айылда болуп жатат да. Мугалимине кайрылсаң, директорго өткөзөт, директор айтса Министерство образования дейт. Бирок образованиянын эч бир кабары жок, что нельзя же мүмкүн эмес депчи. Мунун баары илимсиздик. Адам укугун коргогондук, Укугун билбеген, укугун билбеген. Айланып келип ушундан чыкканда. Негизи бул ошондой дагы маселе кандайдыр бир суроолор жаралбаш үчүн эже сиңдилер кандай бир аракеттерди, кандай кадамдарды жасаш керек деп ойлойсуздар? Эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Баягы мурун кабылга бул маселе чечилген да. Эми ошолорду кайрадан жандандырып, кайра түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Кимдер арасында? Ошо каршы чыгып аткан жамааттын арасында жетекчилер ким каршы чыгып атат? Азыр жөнөкөй карапайым эмес, именно мектептин директору каршы чыгып атканына караганда ошолордун арасында түшүндүрүү иши. Негизи ушу сиздердин маалыматыңыздарда эле бар болуш керек. Башка мамлекеттерде бул кандай жол менен чечилип келет? Кандай деп ойлойсуздар? Эгер прям жогорку деңгээлде болсо соттошууну чечип атат. Болбосо ошо түшүндүрүү, окутуу шартына жеткизип атат. Бар жакта эле мыйзамга баш ийишет го, мыйзам тарабынан чечип беришкен деп ойлойм. Бизде алып караганда, бизде өлкөбүздө мыйзам тарабынан бул маселе уже канча жылга алкагында чечилген. Бирок бул чечилгени тууралуу да балким коомчулукта ошол маселеге кабылган кыздардын маалыматы жокпу, же ошо кыздарды ушул маселеге түртпөткөн эже агайлардын же ошо бир окуу жайдын, мектептин ишкерлерин бул тууралуу маалыматтын жоктугун айынан ушул маселелер кайра элибиздин ичинде аргып баратат деп ойлойм. Мыйзам иштебейт деген маанида. Негизи ушул мисалы үчүн мутакалим жамааты, мутакалим коому бул суроону 20 жыл мурун эле чечип койгон. Силер мүмкүн кайрадан ушул ишти пропагандалап, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баягы чыккан министрликтин чыккан буйругун кайрадан мындай коомчулукка таратуу керек деп ойлойсуздарбы? Бул жакта мүмкүн баягы аялдар менен иштешип жаткан дагы мындай бир кетип жатат да. Катачылык кетип жаткан. Бул маселе көбүнчө ошо окуучулар же алардын ата-энелери өздөрүнүн укугун билбегендиктен болуп атат. Ошо жөнөкөй эле бир арыз менен эле кайрылса биздин мисалы үчүн мутакалим коому бул маселе менен көп жылдан бери иштеп келет. Ошо мутакалим коомуна же өздөрү эле түздөн түз мэрияга же сотко кайрылса эле бул маселе чечиле турган иш. Анткени мыйзам жагынан эч кандай тоскоолдук жок да, мыйзам тыюу салган эмес. Бир мезгилдерде 2009-жылы, дагы 2013-жылы жаңылышпасам, ошо министр ошондой указ издеп экен, мектепке болбойт деп. Бирок ошо Жамал эжекебиз министрди сотко бергенге чейин барып, ошо анын отставкасын талап кылып, ошо жеңип чыккан. Ошондуктан бул маселе ал ошо министр аргасыз болгон бул указын кайрат менен кылганга. Ошондуктан бул жоолук маселеси мыйзам тарабынан эч кандай проблема эмес. Бул жөнөкөй эле ошо жарандардын өздөрүнүн укугун билбегендик, кайсыл жакка кайрылаарын билбейт, же болбосо аларды ойлошо чынында эле жоолукча болбойт экен деп мыйзамды билбегендиги
анан ушул көп жүргүзүү иштерин кылсак, менимче бул проблема эч кандай болбойт. Негизи айта кетсем, бул биздин конституциянын алкагында эле эмес, бул дүйнөлүк международный организациялар дагы ошолордун документинде бекитилген адамдын укугу. Мисалы үчүн алып карасак, Конвенция о правах ребенка деген бар. Ар бир баланын укугу, ошол жерде 7-статьяда айтылат, ар бир бала өзүнүн динине, улутуна, өң түсүнө карабастан билим алганга укугу бар. Дагы бекер, анан обязательный илимди. Анан адам укугу боюнча да декларация бар. Ошол жакта да 26-беренеде айтылат, ар бир адам хотя бы начальный базовый знания алганга укугу бар. Аны эч ким бул укукту тебе эле албайт. Ошондуктан жоолуктун үстүнөн окуудан чыгарган бул эң чоң директорлордун каталары укукту тебелегендик болуп эсептелет. Жамал эжеке, айтсаңыз, ушу сиздерге келип түшкөн арыздар кандайча иштелип чыгат жана ошол андан ары дагы кеткен процедуралары тууралуу айтып берсеңиз. Мисалы үчүн сиздерге арыз жазды, анан аркы кадамдар кандай? Рахмат. Албетте бул жерде дагы мен кошумча кошуп кетким келет. Буга чейин айткан лидер айымдардыкына ошол 93-жылы эле биз ошол конституцияны кабыл алганда мамлекет бизге гарантия берген, дин эркиндиги деп 16-32 менен бул жерде эч кандай бир жоолукчан кыздар болобу же болбосо өзүнүн бир динине карап мажбурлаганга эч кимдин акысы жок. Амин айым айткандай, ошол ар бир мамлекет Кыргызстандын жараны боюнча 9-класс толук билим алганга ар бир биздин балабыз милдеттүү. Муну эч ким басмырлаганга акысы жок. Албетте бул жерден ошол көпчүлүк учурда биздин жарандар өздөрүнүн укугун билбейт, ошол мыйзамдарды билбегендиктен ошондой бир нерселерге туушар болуп атат. Биринчиден ошол мектепке баргандар өздөрүнүн укугун билбей атат. Экинчиден ошол кээ бир директорлор же болбосо бир мугалим, бул ошол мамлекеттик жактан тыюу жок, бирок адамдык факторлор болуп атат да. Ошол адамдардын ошол конституцияны билбегендигине, Кыргызстандын мыйзамын билбегендигине, ошол себептен ошол биздин жоолукчан кыздарыбыз зордук зомбулукка калып атышат да. Биздин коомго негизи эле эгерде биздин коомчулуктар эгерде өзүлөрүнүн укугун жакшы билгенде, алар эң биринчиден ошол мугалим болобу ким болот, аны прокуратурага арыз жазса, прокуратура ошол замат эле иш козгойт, ошол арызын кабыл алат. Экинчиден ал сотко бергенге акысы бар, ата энеси менен несовершеннолетний болгондуктан сотко берсе да болот. Бирок көпчүлүк учурда биздики жарандарыбыз мындай уяттуу болуп, кой тууганым деп, же болбосо мени жакшы тааныйт, уялып калам, айылдагылар эмне дейт, анан арызчыл дейт, анан кызымды опозо кылат мектептен деп көпчүлүгү коркушат ошондой арыз жазгандан. Ошон үчүн бизге арыз жазышат. Анан бизге жазганда алар азыркы учурда мына 10 жылдан бери эле бизге жөнөкөй эле ак кагазга эле WhatsAppка жазып эле ушундай арыз мени жоолукчан киргизбей атат, баланча мектепте эле WhatsAppка сүрөткө тартып бизге келет. Келгенде эле ошол мезгилде эле биздин кыздарыбыз аны ошол билим берүү министрлигине, омбудсменге, прокуратурага ошол катын биз тиркеп туруп эле жиберебиз. Ошол 15 күндүн ичинде бизге ошол берген катыбызга жооп келет. Анан кыздар мектепке кире беришет да. Биз бул жерден да азыр айтышыбыз керек. Ошол соцсетте аябай көп чыгып атат, бирок бизге былтыр ошол жоолукчан мени киргизбей атат деген 5 гана арыз келди. Азыркы учурда 3 арыз бизге келди да. Бирок ошол 2009-жылы бизге 5000ден ашуун арыз түшкөн. 2011-жылы 2000ге жакын арыз түшкөн да. Бул дагы болсо ошондон алып карап көрсөк, эми 2 же 1 жылда 5 арыз түшүшлүк бул ошол адамдык эле фактор. Ошон үчүн биз коомчулукта көп түшүндүрүү иштерин кылышыбыз керек. Эч качан биздин жарандар коркпош керек, анткени мамлекет гарантия берет. Ошол мыйзам талаасында ар ким өзүнүн укугун коргогонду билиш керек да. Бир коргоочу келип мени коргоп берсин же адвокат келсин эмес, ар бирөө эле ошол паспортто болсо эле арыз жазып өзүнүн укугун коргой бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эми бул да бир өзүнчө бир чоң культура. Бара биздин коомчулуктагы ошол укуктук майданында өзүнүн укугун жеңгенге үйрөнөт болуш керек дейбиз. Рахмат.
рахмат. Эжекелер айтсаңыздар, ушу сиздер айымдар менен кыздар менен мындай бир тыгыз иштешип келе жатасыздар. Мүмкүн кыздар тарабынан да кандайдыр бир айыптар келип жатат, баягындай тартипти сактабай, мүмкүн мындай окуу жайга туура эмес, мындай кийип алып, кандай дейсиздер? Биз ошо окуучуларга сунуш берет элек. Мектептин формасына ылайыктап үстү ак, асты кара кийим кийип, мисалы жоолукту төлөмүндө узун кылып, абая кылбастан чакан ак жоолук салып, тыкан кийинсе, бул мугалимдерге да мындай көп тийише албайт да. Анан өзүнүн окуусун жакшы окуса, кечикпей келсе, үй тапшырмаларын аткарса, менимче бул бул эч кандай проблема жаратпашы керек. Негизинен ошо кыздарыбыз тыкан, ак, белый верх, темный низ дегендей кийинип, мектеп формасына бир аз дал келтирип кийинсе, мындай немелер болбосо керек. Бирок кээ учурда болот да, биз ошол 20 жыл тарыхыбызда көп эле мугалимдер менен жолуктук. Өзгөчө ошол 2009 жылы 5000ден ашык кыздардын ошо жоолугу менен кошо чачын жулганда арыздар бизге түшкөн. Ошол жерде дагы өтө агрессивдүү, биздики мындай завучтар, директорлор светская дегенде советский менен алмаштырып алып эле, анан диний мүмкүн эмес, бул госучрежденияга киргендерге деген дагы мындай баш ал десе, бөрк ал десе баш алган дагы ошол жетекчилер жок эмес да. Албетте булардын үстүндө дагы билим берүү министрлиги, укук коргоо органдары дагы түшүндүрүү иштерин көп иштеп, азыр аябай эле азайып калды. Ошол 5000 менен бир жылда 3-5 арыз жазышылып, бул жөн эле адамдык фактор да. Бирок ошондой болсо дагы биз эки жакты тең карашыбыз керек да. Кээ бир учурларда ооба болот, ошол мусулман кыздарыбыз дагы жок, мен узун кийишим керек, же физкультурага катышпайм, же мындай кылбайм дегендер, ошонун үстүндө биз көп түшүндүрүү иштерин кылабыз да. Мисалы үчүн ошол ак форманы деле, ак жоолукту деле мына 10 жылдап биз билим берүү министрлигине суранып, ушундай кийинели деп, атайын бир нерселердин баарын киргизип, ушуну бир тактап алып келатабыз да. Буну дагы болсо биздин ошол мусулман кыздарыбыз дагы шүгүр дешибиз керек да. Мисалы Орто Азияны карап көрсөңүздөр, Өзбекстан, Тажикстанда жоолукчан кирбейт, бирок биздики кирет да. Ошон үчүн биз Кудайга шүгүр деп ошол нерселерди дагы мындай мыйзам чегинен чыкпаганга аракет кылып аткарышыбыз керек да. Мына физкультурасына да катышып, активдүү катышып, бешке окуп, өзүнүн мындай бир жакшы жактарын да көргөзүп, албетте көп эле мусулман кыздар, жакшы окуган кыздарыбыз өтө көп биздики школдо. Дагы алдыда дагы ушундай бир маселеге туш боло турган кыздарга, мисалы үчүн мүмкүн азыр дагы ушундай бир кыйынчылыктарга туш болуп отурган кыздарга сиздердин кеңештериңиз кандай болот эле? Ушундай кыйынчылыкка туш болбош үчүн мен ата-энелерге кеңеш берет элем да. Кызыңыздарды 1-класстагы кыздарга ошо хижабты кийгизип коюшат. Кийгизгенде деле ата-энеси тарабынан каралыш керек. Ак хижаб кийип барып кээде мындай маршруткада да жолуктуруп каласың да, кичинекей кыз бирок шалтактаган, 1-2 күн жуубай калган. Эгерде ошо хижабты мындай мамлекет тарабынан бизге уруксат бергендигине шүгүр кылып, кыздарыбыздын тазалыгына көңүл буруп, анан чоңураак балагатка жеткен кыздар өздөрү мектепке кийип барганда ак кийип барса өтө жакшы болмок да. Анткени разнообразный кылып, гүлдүү, кызыл түстүү кылып, ал башка окуучулардын же мугалимдин көңүлүн буруп, жаман бир акылга калтырат. Ошондуктан ар бир кыз өзүнө так болсо, же ата-энелер ошого көңүл бурса, коомчулукта мындай көйгөй пайда болмок эмес деп ойлойм. Түшүнүктүү. Эмне деп аятка амал кылабыз, хадиске да амал кылабыз. Иншалла бул Аллахтын буйругу, бул президенттин буйругу эмес. Ошого амал кылып, Нур сүрөсү, Аксап сүрөсү бизге далил. Иншалла жүрөгүбүздөгү иманды бекемдеп, ошол кыздарыбызга колдон келишинче алдында айтылган иш-чараларды аткарабыз. Сиздин кандай кеңештериңиз бар эле кыздарга? Ошо кыздарга айтмакчымын, ошо өздөрүнүн билимин жогорулатып, ушу сабактарды жакшы окуп, кругозорун кеңейтип, мүмкүн сабактан тышкары дагы башка китептерди окуп, ошол баланын жетишкендиктерине көргөндө да ошол мугалим сүйүнсө керек. Ошол жоолукка каршы болгон мугалим дагы ошол окуучунун тырышчаактыгын көрүп, билимин көрүп, ошого баа берип, урматтап калса керек деп ойлойм да. Ошон үчүн биз ашыкча жол мугалимдерге мындай повод бербестен, өзүбүзгө бекем болуп, илимибизди улантып, мындай мектептин тартибин сактасак, менимче алдыда мындай мүшкүлдөр болбойт. Мариям эже?
Мен деле коллегаларым айткан бардык эмелерге кошулам, айткан ойлоруна кошулам. Мен деле ошол айта кетчү нерсем ошо эң негизгиси ошол билим жагы жакшы болсо, өздөрүнүн активдүүлүктөрүн көргөзсө, иншаллах мындай проблемалар болбойт. Анан мыйзам иштесе, мыйзам чегинде болсок, иншаллах мындай проблемалар болбойт. Эми жыйынтыкча сөздү сиз айтып койсоңузчу. Мен ушул бардык мусулмандарга, кыздарга, ата-энелерине кайрылып кетет элем. Биринчиден өзүңөрдүн укугуңарды билгиле, экинчиден эч качан укугуңарды тебелетпегиле деп, анан кайрылар элем, жоолукчан кызбы, жоолугу жок кызбы, мамлекет үчүн силердин укугуңар бирдей, эч качан мен жоолукчанмын, мен башкачамын дебеңиздер. Билим алыңыздар, умтулуңуздар, доктор болгула, профессор болгула, алдыга жылгыла. Мисалы мен 20 жылдан бери бир дагы адам мен сен жоолуксансың деп кабыл албай койгон жок. Президенттер менен эле жолугуп атам, дүйнөдөгү кандай деген конференцияларга барып сүйлөп атам. Мен эч ким сен жоолугуң бар экен, сүйлөбөйсүң, бар кет деген жок. Ошон үчүн мен айтар элем, жөн эле өзүңөр бир стереотип болбогула, тескерисинче күчтүү болгула, өзүңөрдүн күчтүү жагыңарды ошол мамлекетке кандай сонун салымдарды кошо аласыңар, ошол жагыңарды өнүктүргүлө. Бирок эч качан өзүңөр мындай бир стереотип болуп, мен жоолуксамдым, мен башкачамын, мен өзгөчөмүн дебеңиздер. Ооба, Аллахтын астында силер өзгөчөсүңөр, намазыңарды окугула, орозоңорду кармагыла, ибадатыңарды кылгыла. Бирок жаран катары мыйзамга баш ийгенди эч качан унутпаңыздар. Анткени Кыргызстан гарантия берет ар бир Кыргызстандын жаранына өзүнүн укугун коргоп, билим алганга, өзүнүн алдыга умтулганга. Анан дагы бир мен кайрылып кетким келет. Албетте биз көпчүлүк учурда мындай бир кичинекей бир маселени эле көбүртүп жибергибиз келет. Бирок анын түпкүсүн түшүнбөй, билбей, ошон үчүн мен кайрылып кетер элем. Эч качан мамлекет менен диний адамдарды какыштырбагыла. Өзгөчө ушул жоолук маселесин бул оюн эмес. Бул маселе чечилип келатат. Бул боюнча дагы биз жөн эле кичинекей кыздарды ыйлатып чыгарбай, тескерисинче кимдин колунан келет ушул маселени чечип берели, ошол кыздарды алдыга жылдыралы, өнүктүрөлү. Ошол аялдарга да мен азыр мындай бир чакырык таштап кетким келет да, ошол бизде көп эле лидер эркектерибиз бар. Келгиле ошол аялдарга ошол жоолук боюнча бир фэшн өткөзгөнгө, жоолуктарды хадия кылганга, ошол айымдарга атайын бир түшүндүрүү конференцияларды өткөзгөнгө кимиңер спонсор болсоңуздар, биз дайыма даярбыз. Ошону өткөзгөнгө өзүңөр катышып бериңиздер. Эгерде чын эле өзүңүздөрдү ушунчалык мен динге кызмат кылам десеңиздер, мен ойлойм аялдар үчүн өткөзгөн ошондой бир мероприятияларга биз өтө муктажбыз. Канча деген диний лидер айымдарыбыз бар. Бириси дагы айлык албай, баардыгы волонтер болуп иштеп келатат. Келиңиздер ошол атынчаларга бир-бирден машина берели, бир-бирден хиджабтарды хадия кылалы. Келиңиздер эркектер, жардам бериңиздер. Эгерде лидермин деп өзүңүздөрдү эсептеп, айылдарга бир салым кошолу десеңиз. Чоң рахмат бүгүнкү маегибизге катышып бергениңиздер үчүн. Мен ойлойм эжесиңдилериз үчүн бул айтып кеткен маалыматтар пайдалуу болот деп. Салам алейкум. Кеңеш дагы кошпосом болобу? Азыр эсиме келди. Жана сиз ушу жоолукчан мектепке барган кыздарга кандай кеңеш кыласыз деди. Мен өзүмдүн практикаман айта кетсем, бул жерде ата-энелер дагы аябай тыгыз байланышта болуш керек мугалим менен окуучулардын ортосунда. Анткени көбүнчө эле ата-эне родительский собранияга барбайт, эмне болуп аткан, менин иши жок. Анан ошондой болбой өзүнүн баласынын окуусуна, мектепте болгон иш-чараларга активдүү катышып, мугалимдер менен жакшы контактта болуш керек. Анан ошо менин кызым жоолуксам мектепке барайын дегенде мен барып директор менен сүйлөштүм да. Анткени мен мектеп боюнча эч ким жоолуксамчу эмес, анан ошо кызыма кыйын болбосун, бир мугалим шагын сындырып койбосун деп директор менен барып сүйлөштүм. Ал орус эжеке болчу. Анан ошо айта кетсем, алар ошо мыйзамды билгендиктен, грамотно болгондуктан шыр эле мени колдоду. Мен эч кандай мыйзам боюнча куугус жок, жоолугун асылганга мен чогулуш жасайм деп айткандай эле ошо бардык мугалимдер чогултуп чогулуш жасап, ушундай кызыбыз мектепке жоолукчан келет, эч кимге окууңар жок, аны бир шылдыңдаганга же бир мындай ыңгайсыз акыбалга койгонго деп. Азыр ушу кызым 2 жылдан бери мектептин лидери болуп жүрөт, доска почета да илинип турат. Ошо ата-энелер да ушундай балдарына жардам берип, мугалимдер менен жакшы мамиле түзгөнгө бир салымдарын кошуштары керек деп ойлойм. Чоң рахмат, абдан жакшы мисал экен. Барыңыздарга чоң рахмат. Пайдалуу болсун эже-сиңдилериз үчүн маалыматтар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.